туалет қазытабыз азыр. Bir jumadan ашып кетті. Ошо күндө bir 30 сантиметр қазабыз, 20 сантиметр ушинтип атып, мандыле бүтөйүн деп калдык. Bir 2-3 күндө бүтөбүз деп ойлоп атам. 2 неберем менен ошо келин бар. Алима Ашырматова неберелери менен биргеликте жер казып жатат. Балдардын үйдө болуусу Алиманын колун узартты. Үй жумуштары, огороддогу жашылчыларды сугаруусунду башка иштерге балдар көмөк берип жатат. Дагы деле иш көп. Кирпич куйдырам деп ойлоп атам балдарга. Эми иш болбосо эмне кылам? Сабагыны саат менен башталат экен, бири кирип чыккандан кийин, одан кийин 10 башталышка кирет, үчүнчүсү дагы ошентип атып кеч кирет. Ошого чейин кирпич куйдырып, ошо жерлерин мургузам эми туалеттин жанына. Башка эмне кылам? Ошентип ойлоп атам. Огород иштерине да. Огород иштерине балдарым жардам берип, ушулар тепти, ушулар анан эмне болсо да деп бардым, перчатка тагынып, маска тагынып барып, көчө тап келдим. Анан суу жок. Суу жоктуктан сууга болсо ушу пляк менен күндө алып келебиз. Кичине пияз экти, эми помидор сомдор өзүбүз кичине балдар салат кылып жейби деп помидор, кызылча, ардекелеги алдым, аз-аздан болсо деле, өз тырсетик болсо деле. Жалал Абад шаарындагы жаңы конуштардын бириндеги бул үйдө 8 адам жашайт. Алима 3 небереси менен бир бөлмөсүндө жашаса, жаш жубайлар 2 баласы менен батирде турушат. Жаз келди, жер тамда жашагандарда тыным жок. Балдарда үй жумуштарына көнүп калгандай. Айткан ишимди айткандай кылышат. Эч нерседен кемчилик, ушул эшик шыпырган деле ушулар, үй жыйнаган деле ушулар, чынын айтсам. Анан баягы оор жерлерге жардам берем. Ошо жон немелерин өзүм казып берип аттым. Булар ыргытып, азыр ыргыта албай калып челекмен тартат. Эмесе ыргытып атышты. Сабактарына кандай жардам берип атасың? Сабактарын карап турамын. Дайым сабактарын окушканда ошо үйдө отурам, ушулардын алдында. Ал жанында отурам, ошо телевизордо кадимкидей жазса ошондой кылабы. Кийин китебинде жок болсо, китебинде бар болсо, китебинен да карайт. Китеби кебирде китебге түшпөй атат. Китебиден башка сабак берип коюп атат. Англис тил, орус тил, кыргыз тил бардыгынан эле. Ошону бүткүчө жанында отурам, күндөлүгүн күндө кылдырып атам. Бирок иш токтотпалам, анан калган боло берет деп. Сабак жакшы окуп атышат балдарым, Кудайга шүгүр. Остановимся на постоянных признаках. Морфологический разбор. 6-5, 2 класста окуган неберелери кезек-кезеги менен үйгө кирип онлайн сабактарды көрүп турат. Мугалим менен кайтарым байланышка чыкканга телефон жок. Балдардын үйдөгү мугалими тайенеси. Китептерин кадимкидей эле окуп атышат. Анан эжекелер ушинтип айтып деп апасы айткан үчүн ошо да келерки темаларды өздөрү эле математикасында кылып атышат. Жазуусуну жазып атышат. Орус тилден жакшы бирок. Кичинекей мына ортончу кызым орус класста окуйт. Чоң менен кичинекей кыргыз класс. Булар каранды эле азыр жаттап бүтүп калды, только эжекесиге айтып бере албай атабыз да. Телефон, баягы чоң телефон жок үчүн. Жаңы телефон жок. Простой телефон, бир эле менин телефонум бар. Балдардын апасы бир топ жылдардан бери Орусияда эмгек миграциясында, жолдошу менен турмушу жакшы болбой ажырашып кеткен. Чиедей балдарды жаштайынан бери Алима чоңойтtu. Карантиндик убакта балдарды үйдө кармап, сабактарына да тыкыр көңүл буруп турат. Көчөгө чыкпагыла балам, телевизордон угуп атат, өздөрү деле коркуп атат. Мынантип өлгөндөрдү көргөндөн, башка чет мамлекеттерди, BBC-лерди ham көрсөтөм, жаңылыктардын бардыгын көрсөтөм. Ошодон коркуп эле тайне болуптур деп эч жака деле чыгышпайт. Мына балдар менен деле чыгып ойнотпойм. Балам отургула үйдө, мына үйдүн ишин кылып көрө десем. Анан кара жатташат, китептерин окушат. Балдарым өзү сабактан жакшы окуйт, сумуга барышат эле. Ушуларга зорго эптеп кээде карыз болуп деп жол кира кылам да. Экөөгө 35 сом кетет. Анан баары эле мындай алып жейт, андай алып жейт тайне дешет. Анан балам анан пенсиям чыкканда силерге 1 сом 100 сомдон берем деп коюп, ар ай деле алдап эптеп атам. Илгерки өткөн, башымдан өткөн нерселерди айтам. Өзүм ата-энемдин көргөндөрүн айтам. Балам согуш киноду көрүшүп жөн эле жомоктоп ойлошот да. Болгон балам булар. Менчи атам катышкан согушка. Атам ветеран болуп келип өлгөн 87 жашында. Апам көргөн бу күндөрдү. Илгери бир нанга бир адамды өлтүрүп койгон мезгилдер болгон экен. Ушуларды уккам мен балам. Көрбөгөм, бирок уккам. Биз качан барат экенбиз тайне? Качан балам мына элдер эле тынчса барабыз. Ушул нерседен айыгып кетейли балам. Кудай дегиле, Алла дегиле садагам деп
Мына кичинекейим намазды эле билет баладай, мени менен тең туруп, сарыкы намазга туруп ошол ойдон уктабайт кичинекейим. Чоңум өтө көп иш кылган үчүн уктап калат. Саат 7-8-де турабыз өзү. Кеш жатабыз, 12-1-де жатабыз, баягы жаңылыктардын баарын көрөбүз. Мультик көрүшөт, эптеп алаксыйт. Судан кыйналып. Судан кыйналып да, судан ошо балам күндө бир маалап келет. Ана үнөмдөп, чайга кылып коем, бир чейлек жармак кылып коем. Эмесе жакшы жашап аткан запас акча салат эле, кенен элек. Мынау өткөн ай бул айдан бери акча жок, отуруп калдык. Буларга деле кыйкыр бакыр урушкан кереги жок, балдардын өздөрүнүн акыл эси бар. Өздөрү билип калат, жакшынакай үйдө мурда деле өзүм тарбиялагам балдарымды. Айтканымды айткандай кылат, мени аяп турушат балдарым. Мен жаткычамда жатышпайт. Тайнесиз жатың, анан биз жатабыз дешип. Тамактап келсе баягыдай кол салышпайт. Кыйын тартиптүү, тарбиялуу балдар. Мындай бири-бири эле айтып коем мен. Дайым айтпайм, анча-мынча эле бир айтып коем, өздөрү эле билет да, бири-бирге мынтиш керек го деп айтып турат. Үй бүлөнүн тамак ашына Орусияда эмгектенген апасы акча салып турчу. Ал карантинде жумушсуз калгандыктан сырттан келген каржы булагыда буулду. Булар мурдагы эркин турмуш эртерээк келсе экен деп күтүп турушат.